Ассаламу алейкум. Ашказан тууралуу маанилүү болгон маалыматтарды сиздерге сунуштамакчымын. Ашказан катуу деле оорутпайт, бирок эгерде ал чын ооруп жаткан болсо, эркин дем алышыңызга дагы мүмкүнчүлүк бербейт. Анткени бир күндө 3 жолу тамактанышка туура келет жана ар жолку тамактануу сизге азап болуп калат эгерде ашказанда гастрит же эрозия бар боло турган болсо. Андыктан өнөкөт оорулардын ичинен биринчи кезекте ашказандагы ооруларды дарылоодон баштай бергенибиз максатка ылайыктуу болот. Ашказанды дарылоо өзүнө 4 этапты камтыйт. Ар бирине бир аздан токтоло кетмекчимин. Демек, биринчи нерсе бул диагностика. Эгер диагнозду так кое турган болсок, дарылануу дагы ошончолук жеңилирээк болот. Анткени бир эле органдын 2-3, балким андан дагы көбүрөөк көйгөйлөрү болот. Андыктан биринчи кезекте диагнозду туура коюуга аракет кылабыз. Диагноз коюу демек 2 ыкма менен жүргүзүлөт. Биринчи кезекте эндоскопия деп коебуз. Шланг жутуш керек болуп калат. Бул өтө маанилүү. Бул аркылуу биз ашказандын ички челик кабыгы, ошондой эле 12 элечегинин ички челик кабыгы кандай абалда турат, андан сырткары кызыл өңгүчтүн дагы ички челик кабыгын көрө алабыз. Андыктан ушул текшерүүдөн өтүшүңүз керек болот. Экинчи бизге маалымат бере турган нерсе бул албетте дыхательно-реазный тест. Ашказандын пилоридский бөлүгүндө Helicobacter pylori микробу бар же жок экендигин аныкташ үчүн кандан анализ тапшыруу шарт эмес. Анткени ал туура маалымат бербейт. Анын ордуна ушул шилекейден ушул анализди жеке лабораторияларда бар бул тапшырыш керек болуп калат. Ушул 2 текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча сизге дарылануу процедурасы сунушталат. Экинчи бөлүгүнө өтөбүз. Сиздин диагнозуңуз аныкталгандан кийин биринчи кезекте зыяндуу таасирлерди жоюу керек болот. Албетте бул тамак аш жана ошондой эле суусундуктар. Көбүнчө жегенге болбой турган азыктарды айта турган болсом, бул быша элек нерселер, жашылчалар, мөмө жемиштер, ушулардан тыйылып турасыз убактылуу. Анткени ашказан жакшы иштеп бере албайт ооруп жаткан учурда. Андыктан биринчи кезекте ошолордон тыйылып турасыз. Газдалган ширин сууларды дагы ичпей туруш керек болот. Анткени алар дагы өзүнүн терс таасирин уламдан улам күчөтө берет. Дарыланууну кечеңдетиши мүмкүн, айыгууну кечеңдетет. Ошол себептүү ушулардан биринчи кезекте тыйыласыз. Анан тамак ашка чектөө деле жок. Болгону азырактан жегениңиз жакшы. Балким бир күндө 4 жолу тамактансаңыз деле болот. Порция азыраак болсун, коюу тамакка нан кошпой жесеңиз дагы да жакшы болот. Анан туура тамактануу ушуларды камтыйт өзүнө. Ар бир оорунун өзүнүн диетасы бар. Гастрит, эрозия, язваларда ушундай диета кылып турасыз. Ал ушул ооруга карап 2 жумадан 2 айга чейин диетаны сактоону сизге мындайча айтканда белгилейт да. Мисалы, гастрит болсоңуз, балким 1 айга чейин, эгерде эрозия же язва боло турган болсо, 2 айга чейин диета сактасаңыз максатка ылайыктуу болот. Балким андан дагы бир аз көбүрөөк убакытка чейин. Демек, сурап жаткандар үчүн айта кетейин, мен кесибим боюнча эндокринологмун. Андан сырткары терапевт катары дагы ишмердүүлүгүмдү жүргүзүп келе жатам. Ушул маселелер боюнча мага кайрылсаңыздар болот. Демек, зыяндуу таасирлерди жойдук, туура тамактанууну баштадык жана андан кийинки эле бөлүк ашказандагы бул дары-дармектер. Аз дегенде 3 дары сунушталат жана аларды айткандай кылып ичишиңиз керек. Ошондо сизде жакшы жыйынтык тезирээк байкалат. Анан мен көп дары ичип жатам, бул боорума зыян эмеспи, бөйрөгүмө зыян эмеспи деген сөздөрдү айтыштын кереги жок. Анткени ар бирине муктаждык бар. Бирөөсү жок болсо дагы сизде ушул айыгуу кыйын болушу мүмкүн. Мен Ош шаарында Аксон клиникасында иштейм. Жаткырып дагы пациенттерди жана ошондой эле консультация дагы кылам. Демек, эгерде
Helicobacter pylori аныкталган болсо ашказанда сөзсүз түрдө 2 антибиотик сунушталат. Андан сырткары ашказанды коргой турган препараттар дагы сунушталат. Аларды кантип ичүүнү билгениңизден кийин ичип баштайсыз. Дарыларды ичүүнү башташтан мурда баарын толукташ керек, анткени бирөөсү жетишсиз болсо дагы дарылануу жакшы жыйынтык бербеши мүмкүн. Андыктан баарын ушул айткандай кылганыңыз жакшы. Албетте ар бирибиз эле бардык оорулар тууралуу маалыматтарга эгедербиз, бирок бул жетишсиз. Себеби сиз уккан маалыматтар, сиз көргөн маалыматтар канчалык деңгээлде сизге жардам бере алат билбейсиз. Айрыкча элдик дарылануу ыкмалары натыйжа бербейт. Берсе дагы бул ошол сиз колдонгон нерселерден эмес, балким организм өзү ушул көйгөйдүн жоюлушуна шарт түзгөн болуп калат. Мындайча айтканда иммунитет десек дагы туура эле болот. Кантип арыктасак болот? Демек, арыктоо үчүн 2 нерсени аткарыш керек. Биринчи кезекте тамактан тыйыласыз, 100% эмес албетте. Дасторконго отурдуңуз, тойгончо жебеш керек. Ушуну аткарсаңыз буюрса жыйынтык өтө жакшы болот. Экинчиси болсо кыймыл аракетти колдон келишинче көбүрөөк кылганга тырышасыз. Ар күнү чуркаңыз деп айтпайм, ар күнү көнүгүү жасаңыз деп дагы айтпайм, кара иш кылыңыз деп дагы айтпайм, бирок булардын баары өзгөчө маанилүү. Ошондуктан кайсынысы сизге жагымдуу болсо, мисалы үйдө анча кара иштерди аткарып койсоңуз, бул сонун жыйынтык берет. Кантип семирсем болот? Семириш үчүн дагы жана ошондой эле арыкташ үчүн дагы туура тамактаныш керек. Организмдин табигый муктаждыктары бар: белок, углевод жана май. Андан сырткары витамин, микроэлементтерди дагы керегинче ар күнү алып туруш керек. Албетте буларды тамак аштан толуктайбыз. Жана ал биз жеген тамак аш канчалык табигый болсо, ошончолук жакшы. Тез татым, андан сырткары рафинерленген азыктар, камыр тамактар көбүнчө бизди кыйнайт. Семириш үчүн деле, арыкташ үчүн деле бул азыктардан бир аз өзүбүздү тыйсак жакшы болот. Канчалык табигыйлыкка басым жасасак, ошончолук ден соолугубуз дагы жакшы болот. Анан арыкташ үчүн дагы, салмак кошуш үчүн дагы уйкунун орду өтө маанилүү. Андыктан керегинче жана дагы өз убагында уктоого дагы